Туугандар, ассаламу алейкум, урматтуу авто сүйүүчүлөр. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бизде кийинки автоунаабыз Kia Ceed. Москвадан көрүп аткан биздин мекендештер барбы? Мына ушул Kia Ceed автоунаасы Бишкек шаарынан Кыргызстандан сатууга коюлуп атат. Автоунаанын чыгарылган жылы 2018, кыймылдатыштын көлөмү 1.6 механика и автомат коробкада. Туугандар, учурда Россия номерунда турат. Лицензиясы бар, страховкасы жок. Эгерде Россия жактан көрүп аткандар болсо, пожалуйста, айдап жеткирип берем деп атат. Басын келишесиздер. Алгач басы боюнча айтып коеюн. 950 000 сом, же болбосо Кыргызстанда спринтер, жанагы 2006дан өйдөнкү жылкы спринтерлер болсо алмашуу жолуну карайбыз дейт. Бул жака экранга телефон номер калтырып коем, чалып байланышып көрүңүздөр. Анан автоунаа боюнча мен сиздерге болгондо көргөзүп берейин. Так, баллондорду жаңы эле койгонмун дейт. Протекторлор жакшы экен. Көрүнүп турат, анан анча-мынча момундай кемчиликтери бар. Эми пробеги менен эки эшик, крыло. Анан ошо каптал жагынан дагы мына крыло менен эшикте сарапинасы бар экен, миятинасы. Калган жагы таза экен, өзүнүн өңү ак. Баллондордун протекторлору жакшы, момундай 5 жылдыз куюлма дискада турат. Линза фара, противотуманка. Так, эми ички салон боюнча көргөзүп коеюн сиздерге. Так. Таксиге алып иштетсеңиздер болот. Ичине колдон келишинче бир катар химчистка кылып коюш керек экен. Бир катар химчистка кылып, чехолдорун алмаштырып, чек-чейтип жууп тазалап коюш керек. Так, арт жагы боюнча. Так, кайерден ачылат? Так. Полный заводской меткалар ордунда, заводской герметиптер ордунда. ДТП болгон эмес машина. Болгону кузовто анча-мынча мелкий миятиналар бар экен, туугандар. Мынакей. Көрүп турасыздар. Так. Полный электропакет бул жерде. Чехолду сөзсүз алмаштырасыздар. Подогрев руля бар, электрозеркало, мультироль, пробеги 352 000 экен, монитор, задний вид камера, Android экен. Так, бул жакта дагы ситтерде кошумча эме болот. Подогрев передних сиденья бар и автомат коробка, туугандар. Зимний пакет дагы бар экен. Так. Мотор жагы боюнча. Так, мотор жагы боюнча. Могу крыло буралган эмес, таза. Капоттун крышкасы буралган эмес. Мотору чөткө от алып турат. Лонжерондор таза, чашкалар таза. Экран жактар таза, мотордун защиткалары ордунда. Мына крылосу да буралган эмес. Полностью заводской боюнча турат. Демек, машинанын алды жагынан таза. Болгону ушул кузовто эле мелкий миятиналар бар экен, туугандар. Варианттары боюнча 900, басы боюнча 950 000, варианттар боюнча Кыргызстанда спринтерлер болсо алмашууга болот. Карап көрөсүздөр, только 2006-дан жогорку CDI моторлор болсо двухскатный деп атат, туугандар. Анан односкат болсо дагы варианттарды таштап көрөсүздөр. Эгерде Москва тараптан алуучулар болсо, машинанын лицензиясы бар, страховкасы эле жок, документи даяр. Кимге оформление болгон болсо ошону менен жолуктуруп тааныштырам дейт. Дальше страховканы жасап иштетсеңиздер болот. Бул жерде номерлерди көрүп турасыздар. Чалып байланышып көрүңүздөр.